Аягында Карабаевдер жок деп жаткан скважинанын түтүгү үйүнүн жер төлөсүнөн табылып, иш сотко өттү. Бул үч агайыны Карабаевдер: Илхом, Ильосбек жана Сардорбек. Lekin haligida suv bo'lsa borib o'zim chiqarardim da. Imkon bo'lsa borib. Odamlar emas, o'zim chiqargan bo'lardim. Chunki bu dunyo beshkuli dunyo, hamma o'tib ketadi. Yaxshi ishlar qilish kerak. Joyda men yashayapman, skvajinaningiz umuman zavis qilmaydi-da. Бул сүрөттө ал жашап жаткан үйдүн жер төлөсүндөгү скважинанын суу чыга турган түтүгү көргөзүлгөн. Көрүп жатканыңыздай, үйүнүн ичине түтүктөр аркылуу тартып алып кирип кеткен. Бул элди суу. Эл 4 метрли bu narsadan tortib elitish kerak. Siz 70 metrlik skvajina suvini siz bu yoqqa foydalanish kerak. Bu xolislik yotmaydi aka bu. To'g'rimi? Akem тууралуу видео чыгарсам, agar shaxsiyatga o'zimcha ketingiz keladi. Shu gapga javob beraman. Osmon qo'lingizda bo'lsa tashlamang. Chunki bu dunyo beshkuli dunyo, hamma o'tib ketadi. Yaxshi ishlar qilish kerak. саламатсыз урматтуу көрөрман. Акыркы чыгарылышта Дөбө Коргон айылындагы сатылган скважина Ташиевке кайрылган аксакал тууралуу кеп кылганбыз. Алар таза ичимдик суumuzu жеп жутуп берди. Сатып. Видео жарыялангандан кийин райондук укук коргоо органдары тарабынан териштирүү иштери башталган. Баса белгилеп кетчү нерсе, Арама райондук ички иштер бөлүмү, прокуратура жана УКМК тарабынан бул маселеге жакшы көңүл бурулуп, аягында Карабаевдер жок деп жаткан скважинанын түтүгү үйүнүн жер төлөсүнөн табылып, иш сотко өттү. Арама райондук укук коргоо органдарына алкыш айтам. Себеби бул скважина убагында айылдын 5 участкасынын тургундарын таза суу менен камсыз кылган стратегиялык объект болгон. Кийин ага жакшы көңүл бурулбай, скважинадан самоток менен гана тынымсыз суу чыгып калган. Ичүүчү суудан ал жерге жакын жайгашкан тургундар гана пайдаланып келишкен. Суу токтап калган эмес, азыркыга чейин чыгып жатат. Алдыңкы чыгарылыштын мазмунун кыскача айта турган болсом, мурдагы айыл өкмөттө иштеген кызматкерлердин шалакылыгынан улам скважинанын жери жеке менчикке берилип кетет. Аягында ал жерге үй салынат. Үй салынардан мурда айылдын аксакалдары скважинанын жерин талашып, Арама районунун ошол убактагы жетекчилерине чейин кайрылышкан. Бирок эч кандай майнап чыккан эмес. Biz кайрылуу менен чыкканбыз. Бирок бизге эч ким кулак сабаган. Жаңы бийлик келип, мурда сатылып кеткен социалдык объекттер мамлекетке кайтарыла баштагандан улам аксакалдар кайрадан стратегиялык объект болгон скважинанын элге кайтарылуусун суранып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасашат. Урматтуу Камчыбек Ташиев мырза, УКМКнын башчысыга кайрылуубуз бар. Эми бул маселе боюнча башталган сот иши жана кайдыгер Дөбө Коргон айыл өкмөтүнүн кызматкерлери жөнүндө айтып берейин. Скважинанын териштирүү иштери бүткөндөн соң, доогер катары Дөбө Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы сотко кайрылат. Ал өз кайрылуусунда буларды жүйө келтирген. Айылдын тургуну Карабаев Сардорбек өз билемдик менен скважинанын үстүнө 2 кабаттуу турак үйдү мыйзамсыз куруп алган. Тилкеге архитектура башкармалыгы тарабынан эч кандай тийиштүү документтер даярдалып берилбеген. Кызыл китебинде жазылган 780 чарчы метр жерге үй салбастан, скважина жайгашкан территорияны кошуп, 985 чарчы метр жерге турак үйүн куруп, айланасын тосуп алган. Сот отуруму 13 март күнү саат 10:30 болуп өттү. Бирок сотко доогер катары кайрылган Дөбө Коргон айыл өкмөтүнүн кызматкерлери стратегиялык объект болуп эсептелген скважинанын талашуудан качыштыбы же кайдыгерлик кылыштыбы айтор сот отурумуна келишпеди. Мындан улам сот жылдырылды. Сотко чейинки болгон кызык окуяларга токтоло кетсем. Алгач, сөз скважина подвалында калган үй жана анын ээлери тууралуу. Бул үч агайыны Карабаевдер: Илхом, Ильосбек жана Сардорбек. Бул үй эң күчүү иниси Сардорбектин атында. Ал эми бул үйдө ортончу ул Ильосбек жашайт. Биринчи видео чыгардан мурда Ильосбек Карабаевден скважинанын түтүгү тууралуу чалып сурадым. Joyda men yashayapman, skvajinaningiz umuman zavis qilmaydi-da. Suv chiqadigan yer qanday bo'ldi shunda? Sizni territoriyangizda qoldimi oldin suv chiqadigan yeri? Chunki unasa bo'yicha men ma'lumotim yo'q. Uni men nariga gazetalardan sotib oldim. Boshqa hech narsani bilmayman-da. Бул сүрөттө ал жашап жаткан үйдүн жер төлөсүндөгү скважинанын суу чыга турган түтүгү көргөзүлгөн. Көрүп жатканыңыздай, үйүнүн ичине түтүктөр аркылуу тартып алып кирип кеткен. Көрөрман,
Айыл шартын өзүңүз жакшы билесиz. Канализация жок. Айылдагы туалеттен баарыбыз кабардарбыз. Айыл тургундары ичүүчү сууга жетиш үчүн жерди туалеттен бир аз тереңирээк казып, түтүк кагып суу чыгарып ичүүгө аргасыз. Ал эми агайыны Карабаевдер болсо, айылдын 65 метр тереңдикте казылган скважинасын жер төлөсүнө жашырып, үйүнүн ичине тартып алып кирип алган экен. Ильосбек менен сүйлөшкөнүмдөн кийин акеси Илхом Карабаев мага чалып бул сөздөрдү айткан. Masalan, aşağıda skvajin bo'lib chiqarib qo'yish imkoni bo'lsa, savob uchun chiqarib qo'yardim-da men u narsani. Uni qara, men suvni chiqaraman deb uringanman, ko'p polniy onavaligi liniyalar chirib, polniy yorilib, sinib, kirib yo'qolib ketgan ko'rasiz. Agar suv chiqqanda men chiqarib qo'yaman, savobgarchiga men tilakishlarim bilasan aka, men odam el uchun foydasi, anaqa, o'ziga foydasi narsalarni men o'zim yonimdalar qilaman aka. Lekin haligida suv bo'lsa borib o'zim chiqarardim-da. Imkon bo'lsa borib. Odamlar emas, o'zim chiqargan bo'lardim men. Chunki bu dunyo beshkuli dunyo, hamma o'tib ketadi. Yaxshi ishlar qilish kerak. Экинчи дагы бир кызык окуя. Тергөөчүлөр жана айыл өкмөт башчысы жашырылган скважинаны текшерүү үчүн барган убакта Бостон участкасынын тургундары да топтолушат. Скважина жаңы Бостон участкасында жайгашкан. Ал эми Бостон участкасы болсо Карабаевдердин чоң эшиги жайгашкан аймак. Сөзүнүн башында эле мени жана бул маселени көтөргөн аксакалдарды булар отдельно деп бөлгүсү келди. Илхом Карабаевди түшүнбөй калдым. Mesela bana özünü ekmeğini üçünü elde otasın değil bana. Bana el benim alam şu vardı benim adamlarım şu. Кайра ортодогу бир канча сөздөн кийин Илхом мырза мени коркуткусу келди окшойт. Мени менен жеке сүйлөшөрүн айтты. Сөз арасында бул маселе боюнча айыл өкмөт башчысы менен бир аз сөз талаштык. Илхом Карабаев провокация жасап, мени улутчулдукка күнөөлөдү. İkiye yaşatamıyorum, kırmızı yaşatamıyorum. Milliyetçilik kurma koydum ben, normal konuşuyorum. Tushunmadim. Hozir qanday ulutchilik, ne masala bo'ldi hozir? Ne oldu ulutchilik, ne oldu? Söz bölmemisan. Bölmemisan. Fakt keltirmisan da men ulutchilik qilyapsam. Sözlerim şunda otatasın. Qanday bo'lyapti? Айылыбызда бир канча улут жашайт. Тойлорубуз, бардык маракелерибиз бири-бирибизсиз өтпөйт. Анан мен космополит адаммын. Мага адамдын улуту, түсү же башка өзгөчөлүктөрү кызык эмес. Адамдык сапаты жана иш аракеттери менен баалайм. Сотко жакын Илхом Карабаевди жогорудагы сөздөрүнөн улам. Кайра интервью алганы ал иштеген жерге бардым. Men siz gapingizdan ulam kelyapman-da, siz aytgansiz bu yerda aka, yerda men suv bo'lsa o'zim chiqarib qo'yardim degansiz, to'g'rimi? Endi hozir ukangiz mana men qo'limdagi suratni ko'rib turibdi mana. Men suv bo'lsa o'zim men chiqarib qo'yardim, elga men yordam qilib chiqarib qo'yardim deyapsiz. Siz elda suvni siz o'zingizga tortib olyapsiz. Tualetga tortilganmi yoki dushga tortilganmi bu? Mana qara, u narsa yopilib ketgan narsani men o'zim turib qo'yib, bitta gradga chiqarib, biraz chiqarib qo'yganman-da. Keyin uni chiqarishga o'zi bilasan nima qilgan uni. Boshqatdan qazib, nasos qo'yib, turba solib chiqarishga, u turba hech narsa yo'q uni-ku. Turibdi mana bu yerda. Mana siz mana bu yerda bitta turba turibdi. Bu yerdan mana nasos. Oldin samotok bo'lash turmada turbadan chiqardi, to'g'rimi? Yo'q, o'ydim turbada u olib ketishgan uni. Sakit takarasi yedan biladi-ku, dedi senga. Turba olib ketish bo'lgan dedi. Unda nimaga вообще bu yerdan bu suv chiqmay qoldi deb menga javob beruvdingiz aka? Mana shunga men qiziqyapman. To'g'risini aytib qo'ysangiz bo'lardi yoshimda. Uka mana qa tortib oluvdim. Dushimga tortganman yoki men mana oshxonamga tortganman desangiz bo'larmidi yo'qmi? Aka, u sizni uyingizdagi u boshqa masala, u o'zingiz galatadigan narsa. Bu elda suv yo'q. El metrli bu narsadan tortib el ichish kerak. Siz 70 metrlik skvajina suvini siz bu yoqqa foydalanish kerak. Bu xolislikka yotmaydi aka bu. To'g'rimi? Qani yaxshimi o'zi turyapsan, yuribsan, mana yuribsan, qayerda yuribsan? Aka, men sizni istab kelgandim magazinga. Istab kelgan o'ziga endi kechga boraman, borsam vaqtim bo'lsa ko'rishamiz kecha men. Ishlarim bor. Kech paytgacha unda kutaman aka. Agar ma'qul bo'lsangiz, siz ham javobingizni olib qo'shishim mumkin videoga. Agar ma'qul bo'lmasangiz, shu mana chiqaraveraman aka. Shu qo'limda fakt bilanlar video chiqaraveraman. Men siz ham eshitganga men roziman. Kech paytgacha agar intervyu beraman desangiz, kelaman aka men. Jon endi bemalol endi maqsad olasan endi. Bu zamon shunaqa zamon endi. O'zingni maqsad olasan biz. To'g'ri, odamlar uchun yaxshi manfaat qilyapmiz. Foydali ish qilish harakat qilyapmiz, to'g'risi. Alloh beruvchi yaxshilar qilamiz. Endi endi aka qilayotgan shaxsiy ishingiz endi aka. Men mana so'ramoqchi edim. Aynan nima sababdan siz 70 metrli deyarli 70 metrli bo'lgan skvajinaning suvini siz uyingiz ichiga tortib olganingiz menga qiziq bo'lgan. Boshida men sizga telefon qilganimda aytsangiz bo'lardi, uka, men qoluvdi, mana bo'luvdi desangiz bo'lardi. So'zdan qochdingizmi yoki nimadir yashirmoqchi bo'ldingizmi shuni?
Alo. El toza içishini sen xohlaysan? El toza ichishni sizlar xohlaysizlarmi? Xohlaymiz, chiqarib beramiz. Xohlasanglar aka, xohlasanglar. Gapni boshida to'g'ri gapirish kerak. Endi Endi rost mana shuncha gapdan keyin ham endi uyat endi ashuni qilmasanglar. Инisi Sardor Qarabаев менен бул маселелер боюнча сүйлөшүүнүн аягында. Акем тууралуу видео чыгарсам, senga предупреждение beryapman. Yo'q, video chiqdimi? Yo'q, предупреждение beryapman. Yo'q, video chiqdimi, chiqmadimi? Предупреждение beryapman. Video chiqdimi? Yo'q, qara. Video chiqdimi? Shunaqa gap gapirsang shaxsiyatga osiluvchi. Video chiqdimi, chiqmadimi? Shaxsiyatga osiluvchi gap Video gapirsang. chiqdimi? Video Yo'q, chiqdimi? yo'q, lekin senga предупреждение beryapman. Video chiqsa gapiring unda. Men предупреждение o'qitmoqchimisiz, nima bo'lsa tushunmadim. O'qitmoqchi emasman. Yo'q, nima unda? Nima? Keyin kulanga aytib gapiring. Agar shaxsiyatga o'zim ketib ekan. Shu gapga javob ber. Osmon qo'lingizda bo'lsa tashlamang. ушундай кылып коем дейт. Коркуткусу келбейчи жыныстык ориентациясы башкабы. Андан кийин Илхом Карабаев менен айылдагы элдик жыйында жолугуп калдык. Интервьюдан качты. Иниңиздин жыныстык ориентациясы түз элеби деп да сурадым. Аягында видео чыгарсаң өзүң уят болуп каласың дейт. Эми эл өзү тараза. Коркуткусу келген, элдин суусун жашырып үйүнө тартып алган ага-энелерге да кудай бар. Lekin haligida suv bo'lsa borib o'zim chiqarardim da. Imkon bo'lsa borib. Odamlar emas o'zim chiqargan bo'lardim. Chunki bu dunyo beshkuli dunyo, hamma o'tib ketadi. Yaxshi ishlar qilish kerak. Стратегиялык объект болгон айылдын скважинасы элге кайтабы? Муну албетте сот чечет. Ал эми Конституциянын 16-беренесинде жер казынасы, аба мейкиндиги, суулар, токойлор, жайыттар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү, башка жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын гана менчиги болуп саналат деп жазылган. Суу кодексинин 4-беренесинде Кыргыз Республикасынын суу ресурстары өзгөчө жана бөлүнгүс мамлекеттик менчик болуп саналат. Ар бир адам ушул кодекстин жоболоруна ылайык мамлекеттик чек араны алкагында суу ресурстарын пайдаланууга укуктуу деп берилген. Ошондой эле суу жөнүндөгү мыйзамдын 2-беренесине ылайык сууларды пайдалануу укугу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголот. Эч ким ушул мыйзамда көрсөтүлгөн негиздерден башка учурда сууларды пайдалануу укугунан ажыратылышы мүмкүн эмес. Сууну пайдалануучулардын укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кайра калыбына келтирилүүгө тийиш деп жазылган. Жогорудагы мыйзамдарды эсепке ала турган болсок, бул үй жайгашкан жерге мурдагы айыл өкмөт кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып токтом чыгарып беришкен. Эми жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 68-беренесинин 2-бөлүгүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеши керектиги жазылган. Анан 1994-жылы кабыл алынган токтомдо өлкөдө суу таңкыстыгы жаралбастыгы үчүн скважиналар баса белгиленип, жеке менчикке өтүүсү мүмкүн эмес деп айтылган. Айыл тургундарынын сууга болгон укугун Арама райондук сотунун судьялары калыбына келтирип, акыйкат чечим болот деген ойдомун. Урматтуу көрөрман, элдин суусу элге кайтабы? Кандай ойдосуз? Бул боюнча пикириңизди комментарийде калтырыңыз. Chunki bu dunyo beshkuli dunyo, hamma o'tib ketadi. Yaxshi ishlar qilish kerak.